Sizge qaysı trayektoriya менен солго бурулганга болот деген бизге суроо берилди. Азыр бул жерде сүрөттү карасак, мына сиздер кесилишке жакындап калдыңыздар. Алдыңарга эки траектория көрсөтүлүп атат, А жана Б деп. Ушул эки траекториянын кайсы биринде бурулсаңар болот деген суроо болду. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Оң тараптагы белгиге карайбыз. Оң тарапта эки белги турат. Биринчи белгини карасаңыздар, эскертүүчү белги. Демек эмнени билдирип атат? Эки тараптуу кыймыл бар экенин билдирип атат. Эскертүүчү белгилер 50-100 метр алдын ала коюлгандыктан, демек кесилиштен өткөндөн кийинки жол эки тараптуу кыймыл экен. Ал эми андан ары турган экинчи белгини карасаңыздар, бул кандай белги? Бир багыттуу кыймылдын бүтүшү деген белги. Демек сиздердин бараткан жолуңар бир багыттуу кыймыл экен да, мына ушул кесилишке барганда бүтөт. Мына ушул учурда сиздер кайсы менен бурулат экенсиңер? Албетте Б менен буруласыңар. Себеп дегенде, эреже боюнча бурула турган жакын жакка өтүп бурулат. Азыр сиздер эгер А менен бурула турган болсоңуздар, анда сол жактан да бир унаа келип, ал дагы бурула турган болуп калса, силер ага тоскоолдук жаратасыңар. Ошол себептүү сиздер Б багытына өтүп туруп, Б траекториясы боюнча бурулуп кетсеңиздер, ошол туура болот. Сол жакка өтүп. Ошондо кайсы жооп туура болду? Сизге кайсы траектория менен солго бурулганга болот дегенде, Б траектория менен гана деген жооп туура болду. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым, эгер права алууда экзаменден өтө албай кыйналып жаткан болсоңуздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, азыр мен экранга телефон контакт номер коём. Ошол номер аркылуу WhatsApp'та байланышка чыксаңыздар болот. Же болбосо шапка профилинин астына WhatsApp группанын ссылкасы коюлган. Ошол группа аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.